Ош шаарында спортчулардын ортосунда чыр чыгып ок атылды. 21-сентябрь күнү спортчунун бутуна ок аткан. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынан 21-сентябрь күнү кечинде оң санына ок тийип бейтап кайрылгандыгын тастыкташкан. Ал жандандыруу бөлүмүнөн сыныктар бөлүмүнө которулган. Спортчу белгисиз адам ок аткандыгын билдирген. Алдын ала маалыматка караганда окуя 21-сентябрь күнү кечинде Кара Суу районунун Фуркат айылында болгон. Белгилүү эки мушкердин ортосунда чыр чыгып ок атылган. Ок аткан жана ок тийген эки спортчу тең Кара Суу районундагы эң мыкты деп саналган спорт клубдун спортчулары. Милиция азырынча аталган факты боюнча маалымат бере элек. Кыргыз-тажик чек арасындагы атышууда жабыркап Лейлек аймактык ооруканасында даарыланып жаткан 3 жаран ишемби күнү Бишкек шаарына жеткирилди. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда алардын экөөнүн абалы орточо оор, бирөөнү ошол күнү операция жасалган, абалы оор бойдон, бирок туруктуу азырынча эсине келе элек. Учурда улуттук госпиталдын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Министрликтин маалыматына караганда буга чейин Баткенден алынып келинген 10 жарандын абалы канааттандырарлык, алардын 8-ине буга чейин пландык операция жасалып, денесине кирип кеткен нерселер алынган. 4-өөнү аскер госпиталына которуу маселеси каралууда. Жалал Абад облусунун Сузак районунда жол кырсыгынан улам 2 адам каза тапты. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмү билдиргендей, жол кырсыгы кечээ Жийде Бегабад унаа жолунда катталган. 23 жаштагы тургуну өзүнүн Деу Тико үлгүсүндөгү унаасы менен Бекабад айылын көздөй бара жатып, рулга ээ боло албай, жолдун жээгинде жайгашкан үйдүн алдындагы даракты сүзүп токтогон. Кырсыктын кесепетинен айдоочу жана жүргүнчү каза болгон. Бишкек шаарындагы Фрунзе Калкакиев көчөлөрүнүн кесилишинде Honda Fit үлгүсүндөгү 2 автоунаа кагылышты. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган башкы башкармалыктын маалыматына караганда, кырсык ишемби күнү болжол менен саат 11 чамасында катталган. Кырсыктан 4 адам жабыркаган, автоунаалар атайын айып унаа токтотуучу жайга киргизилген. Бүгүн түнү Бишкек шаарында катуу шамал катталды. Анын кесепетинен бактар кулап, айрым турак үйдүн чатырларын учуруп кеткен. Мындан тышкары көчөдөгү көрүнөк жарнактар да кайрылган. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 14 метрге чейин жеткен. Азырынча келтирилген чыгымдар жана жабыркагандар боюнча расмий маалымат айтыла элек.